Assalamu alaikum достор. Дагы бир жолу барыңыздарга кубанычтуу жаңылык менен чыгып жатабыз. Казакстандын Алматы шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча олимпиадалык лицензиялык мелдеште дароо 2 балбаныбыз азыр лицензия алып турат. Мына урматтуу достор, азыр сиздерге көрсөтөбүз результаттарды. Олимпиадалык лицензиялык мелдештерде финалга чыккан спортчулар ошол кийинки баскыч көтөрүүнү айтканбыз. Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршенбеков 60 жана 77 килограмм салмак чембирдиктеринде финалды көздөй өттү. Бул жерде албетте жыйынтык толук чыга элек экен, бирок жыйынтык чыкты. Өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй биздин эки балбаныбыз финалда мынакей Акжол Махмудов и Жоломан Шаршенбеков, кечиресиздер, Сайлике Валихан деген балбан менен буюрса финалда күрөшөт. Эми финалда жеңишке жетти жетишпей бүт эле маанилүү эмес. Маанилүүсү ушул жарым финалда күрөш болчу. Жарым финалда Гуяндер аттуу индиялык спортчуну оңой гана утуп алды. Ал эми Акжол Махмудов дагы көп деле кыйынчылыксыз ошондой эле дагы бир индиялык күчтүү балбандардын бири. Мынакей Акжол Махмудовдун финалга чыккандыгы көрүнүп турат, урматтуу мекендештер. Синх групп редти утуп алгандыгын белгилеп өтөбүз. Алдыда буюрса 97 килограмм салмак чембирдигинде Үзүр Жусупбеков азыр жарым финалда күрөшөт. Ал Сеол Ли аттуу кореялык спортчуга каршы келет. Азырынча ушундай жагымдуу жаңылыктар. Биз Үзүр Жусупбековдун лицензиясында чыдамсыздык менен күтүп калабыз. Эң башкысы бизде азыр 2 лицензия бар. Алдыда дагы буюрса үмүттөрүбүз бар. Тең айымдар арасында бүрсү күнү эркин күрөш боюнча балбандарыбыз килем ортосуна чыгат. Ал эми 67 килограмм салмакта күрөшкөн Марлен Асикеев менен 130 килограмм салмак чембирдигиндеги Роман Ким тилекке каршы жарым финалга чейин жете алган жок. Тиешелүү түрдө финалга да чыга албайт. Ошондуктан алар бул лицензиялык мелдеште жеңишке жете албады. Бирок кийинки алдыда дагы бир айдан кийин дүйнөлүк лицензиялык мелдеш болот. Ошол жака дагы даярданса болот.